2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. Бул баарыбызга маалым эмеспи? Жарлыкка климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө максатында кол коюлган. Албетте жарлыкка ылайык учурда мамлекетибизде ар жерлерде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, аны менен катар мамлекетибиздин жаратылышын, экологиясын сактаганга жана ар бир жаран үчүн туура мамлекетте, таза мамлекетте жашаганга жакшы бир самалыктар жүргүзүлүп, өзгөчө бир өбөлгөлөр жасалып жаткан мезгил эмеспи? Дал ушул теманы жарлыктын алкагында бүгүнкү биздин маанилүү маекте жакшы маектер жана ошондой эле талкуу жүрмөкчү. Саламатсыздарбы? Студияда мен Жанар Эсенова. Алдыңкы жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар деп кетмекчибиз. Албетте жогоруда аталган темага ылайык атайын тийиштүү адисти да чакырганбыз. Тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин Чүй аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Эдилбек Дүйшенбиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдирели. Жана жогоруда аталгандай эле дал ушул тоолордун экосистемасын коргоо, деги эле климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланганы сиздердин жумушуңуздарга кандайдыр бир өзгөчөлүктөрдү алып келдиби? Ооба, бул жарлыктын негизинде биздин министрлик тарабынан бул бирден бир негизги бүгүнкү күндө аткарып аткан ишибиздин бири болуп эсептелинет. Буга ылайык бизде азыр эми Кыргыз Республикасынын атайын айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамы, атмосферасындагы абаны коргоо, жалпы экологиялык, техникалык боюнча регламенттер бар. Ошолордун негизинде, алардын астында бекиген жоболордун негизинде биз иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө айта кетсек, ошол Чүй областынын тарабынан башкармалык атайын өзүнчө уюштурулган башкармалыгыбыз бар. Ошол башкармалыктын негизинде Чүй областына тиешелүү бардык экосистемаларды, жаратылышты жана жаратылыштын жана анын компоненттерин коргоо, пайдалануу, аны сактоо боюнча биз ошол негизде мыйзамдардын негизинде иш алып барабыз. Бизде азыр өзүбүздүн негизги ишибиз болуп бул ошол Чүй областындагы жаратылышты пайдалануу жана аны сактоо болуп атайын район болуп бекитилген инспекторлорубуз бар, аңчыларыбыз бар, жаныбарларды коргой турган эгерлерибиз бар. Ошолордун негизинде тоо системаларын, экосистемаларын коргоого иш алып барып жатабыз да. Негизи эле коомчулукта сөз бар эмеспи эле алдында. Жаратылышка сен кандай мамиле жасасаң, жаратылыш сага өзүнүн берекесин же болбосо өзүнүн баягы кырын көргөзөт деп. Андыктан чынында эле баягы сөзсүз түрдө туура ден соолукта жашаш үчүн экология таза болуш керек эмеспи? Ал эми экология деп калдык, анан дагы жогоруда өзүңүз баса белгилей кеттиңиз, абаны тазалоо боюнча дагы негизи эле Чүй облусу жалпы эле көп калктуу облустардын катарына кирет эмеспи? Анысы кандай? Бул жерде ушул эле баягы аба түтүндөрү, алдыдан мынакей кыш келатат, унаалардын жүрүштөрү, ошол эле баягы жеке үйлөрдөгү жагымсыз жана терс нерселерди өрттөө жагуу дагы бул абага чоң таасир берет. Бул катарда кандай көзөмөл же болбосо кандай иштер, алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө? Атмосфералык абаны коргоо, ошонун болтурбоо максатында Абаны булгоо боюнча бул баягы Чүй областынын аймагында баягы борбор шаарыбыз Бишкекте жайгашкандыгына байланыштуу чындап эле бул кыш мезгилинде абанын булганышы абдан көп байкалат да. Именно ошол Бишкек шаарынын Чүй областынын аймактарында. Негизи эле өзү Чүй областы кандай деп айтсак, бул баягы Казан сыяктуу бир катыл абанда жайгашкандыктан чуңкур жерде бул кышкы мезгилинде абанын булганышы жогорку деңгээлге чейин жетип атат. Аны биз эле эмес бардык мамлекеттик органдар тарабынан айтылып атат. Жеке эле министрлик тарабынан эмес, бул бир катар бир нече мамлекеттик органдарга жүктөлгөн, ошону алдын алуу, болтурбоо максаттарычы. Бул эми негизги абанын булганышынын негизги бир булактары болуп өнөр жай ишканалары эсептелип, ошондой эле жылуулукту камсыз кылуу үчүн көмүр колдонгон жеке турак жайлар. Бул
ошондой эле дагы бир булагы болуп, бул автоунаалар эсептелет. Сиз айтып кеткендей, автоунаалар дагы абдан чоң таасирин берет да буга. Эмнеге көп суроо жаралат? Ошол кыш мезгилинде эле аба булганатта жайында аны байкабайбыз деп муну абдан көп суроо берип атышпайбы? Бирок бул жаңылыштуу маалымат болсо керек, Жок, бул ооба, бул эми кандайдыр бир деңгээлде кадыресе азыраак байкалат. Просто бул мындай да, кыш мезгилинде абанын басымдуулугу жогору болуп, мустак аба аябай басат. Дагы анан кыш мезгилинде ошондой эле от жакканыбыздын баары кыш мезгилине келет. Өсүмдүктөр, бактарактардын баары жайкысын жашылданат дагы. Бул жанагы көмүр кычкыл газды сиңирип алып, кайра кычкылтек чыгарган процесси аябай тез жүрөт да. Кыш мезгилинде анын баары уктап, бактарактын баары кычкылтек жүргүзбөйт, аба басымдуулугу жогору болгондуктан, биз жана айтып кеткендей чуңкур жерде жайгашкандыктан мунун эмеси аябай абдан кыш мезгилинде таасири билинип атат да. Кантип алдын алыш керек? Макул, 100% бул көйгөйдөн айрылуу кичине кыйынчылыкты тунтса керек. Бирок бул нерсени азайтууга адамдын баягы өзүнүн жөндөмү аркылуу дал ушул көйгөйдү чечсе болобу? Ооба, бул эми чечкенге ошону абдан бир нече мамлекеттик органдар аракет кылып жатабыз. Себеп дегенде бул эми ошо менен Алса кайсыл органдар жана алар кандай аракеттерди көрүшүүдө? Эми бул биринчи эле өзүн өзү башкарган жергиликтүү мамлекеттик ишканалар, булар айыл өкмөтү, акимият, ошондой эле Кыргызгидромет өзүнүн убагында маалымат берип туруш керек. Аба канчалык деңгээлде булганып атат, кайсы жерде, кайсыл химический состав көбөйүп атат. Бул Кыргызгидрометтин милдети да. Андан тышкары өзүбүздүн дагы мониторинг бар, департамент, экологиялык департамент мониторинг деп коет. Булар дагы мониторинг жүргүзүп туруш керек. Кайсы учурда, кайсы мезгилде анан кайсы химический заттар бөлүнүп атат. Ошолго жараша биз ошонун талап кылышыбыз керек да. Маселе Бишкек шаарынын өзүн алсак, Бишкек шаарынын өзүндө баягы кыш мезгилинде транспорттун эскилигинин жеткендигине байланыштуу көбөйүп кеткендиги, ал учурда эле ошондой эле жанагындай күйүүчү майдын сапатсыз келип атканы, ошол күйүүчү майдын сапатсыздын негизинен көбүрөөк жанагы азот кычкылтеги, азот эмеси бөлүнүп чыгып, бензопилан бөлүнүп чыкканда бул абдан байкалып атат да бизгечи. Полигондор. Бул эми полигондун күйүшү, бул дагы ошол бирден бир уулуу заттардын күйүп атат. Ошондон бөлүнүп чыккан уулуу заттар кыш мезгилинде особенно таралышы кыйын болуп кетип атат да абагачы. Кантип болтурбаш керек? Азайтыш керек. Болтурбоо үчүн кандай жолдор бар? Жолдору биз ошонун жолдорун сунуштап атабыз. Бир бардык өнөр жай ишканалары ошол ТЭЦтен баштап жылуулук берген башка өнөр жай, частный, мамлекеттик эмес өнөр жайдын ишкананын баары тең чыккан түтүнгө булар атайын мыйзамда каралган негизинде атайын орнотмо аппаратуралуу болуш керек. Булар то есть тазалаш керек. Фильтр деп коет. Булар фильтрлеш керек. Өнөр жайлар негизги булактардын бири болуп атат. Андан тышкары автотранспортто айтып калдык. Автотранспорттордун жанагындай эски санын азайтуу, анан катализатор деп коет. Бул жанагы абага чыгып атканда ошол жана машинадан чыгып аткан түтүндү эми булар жумшартып, бөлүп, азайтып, ушунун негизинде чыгарат да. Ошолорду киргизүүнү сунуштап атабыз. Андан тышкары жеке турак жайлар деп айтып калбадыкпы? Кыш мезгилинде баягы өзгөчө кыш мезгилинде жылуулукту камсыз кылуу үчүн жагып аткан турак жайлардын бардыгын колдон мүмкүн болушунча ушу газдаштыруу, мындай газдаштыруу кылып, ошол газга өтсөк, бул газдан алда канча азыраак зыян чыгат да. Көмүрдү азайтуу борбор калаадан анын чүй областында ошону алып атабыз да. Бирок ошол эле учурда социалдык ошол абалды дагы эске алыш керек да. Учурда сиз жогоруда айткан сунуштарды киргизүүгө Кыргызстандын жарандардын акыбалы, каражаты, социалдык туруктуулугу туура келеби? Ооба, муну кичине көбүрөөк каражатты талап кылган процесс. Бул эми сумо көзү бир жылда пайда болбогондуктан муну кайра жоюу өзү бир жылдык убакыттан да көп талап кылат да. Баягы атайын өкмөттүн вице-премьер болуп турган учурунда Новиковдун атайын бекитилген иш чарасы бар. Ошол жерде Бишкек шаар жана Сокул Канамин райондорундагы абанын булганышын анын алдын алуу боюнча иш план бекитилген да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө иш жүрүп атабыз да. Анда төмөндөгү суроо, деги эле экономика менен экологиянын байланышы кандай? Бул эми
экономиканы өндүрөбүз деп, экономиканы көтөрөбүз деп, социалдык абалды көтөрөбүз деп үчүн эми өзү жаратылыш, анын компоненттери, суу, жер, таш, мунун баары Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин бул улуттук байлыгы болуп эсептелинет да. Анан бул улуттук байлыкты кандайдыр бир жерде кен казып же кандайдыр бир экономиканы өндүрүш үчүн бир кандайдыр бир инвесторду киргизсерде бул экологиялык жакты сөзсүз караш керек да. Бул экология менен экономиканы өнүктүрүүдө экология бул чоң ролду ойнойт да. Экологияны каралбай кетпестигин биз ар дайым ошону айтып келебиз да. Экономиканы өнүктүрүүдө экологияны сөзсүз карап кетели деп. Себеби биз азыр сиз айткандай экономикалык жактан бир аз өнүктүрүү аракетин кылып, социальный элдин абалын жогорулатканга аракет кылуу учурда, бирок экологияны унуткарып, экологияны бузуп алып атабыз да. Ошону айтып келип атабыз. Ошон үчүн бул экология менен экономияны бирдей алып кетсек деген сунушту. Бирок азыркы учурда ошол жашылдандырууга, деги эле тазалыкка, коомчулуктун, деги эле жаратылыштын айлана тегеректи тазалоого жеке кызыктар болгон ыктыярчылар, активисттер көп болуп атат. Булардын ушул көбөйүшү, алардын ушул процесске болгон көңүлү кайдыгер сиздерге бир кандайдыр бир учурда жардам тийгизди, кандайдыр бир өсүүнү же өзгөчөлүктү пайда кылдыбы? Эми азыр современный сөз менен айтканда муну блогерлер деп атап коечупайбы? Ооба, бул блогерлер бул жаңылыкты чыгаргандар, ыктыярчылар бар эмеспи? Жеке өздөрү тазалашат, алсак ошол өздөрү жаратылышка чыгып алышып, сейилдөөчү парктарга барып алып, кадимкидей ошол жакта таштандыларды тазалап атышат, жолдорду шыпырып атышат, элдерди чакырып атат, азыраак кандайдыр бир химикаттарды колдонгула же тазалагыла депчи. Мунун баары сиздердин аткарып жаткан жумушуңуздарга кандайдыр көмөк көрсөтүлүп жатабы? Көмөк көрсөтүлүп жатат, туура айтып атасыз. Бул эми Кыргыз жери, Кыргызстаныбызды бир эле мамлекеттик кызматкерлердин милдети эмес болгондуктан ошол жаран, ар бир жаран өзүнүн ушундай экологиялык маданиятын көтөрүп эле ушундай булгабай турган жерге булгабай ошол көрсөтүлгөн нерсени аткарып берсе, анда бул уже экологияга кошкон уже салым болуп эсептелинет. А жанагындай сиз айткандай атайын экоактивисттер деп коет, бул жанагындай атайын бир уюмдар өздөрүнчө кылып тазалык эмесин уюштуруп атышат, бул абдан чоң жардам берип атат. Туура ал жардам берип атат бүгүнкү күндө. Ошону чагылдырып берип аткан блогерлер да болуп атат да. Мисалы үчүн быйылкы жыл официалдуу дал ушул экологияга, тоолорду сактаганга багытталбаганга чейин деле ар бир өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендер уюмдар, жогорку окуу жайлар, мектептер ушул сейил бактарга чыгышып, айлана тегеректи жыйнап, кандайдыр бир чоң иштерди аткарып келишкен. Ал эми расмий түрдө жогоруда аталган жыл багытталгандан кийин, жарыялангандан кийин жарлыкка ылайык негизи эле көрүнүктүү кандай иштер аткарылды Чүй облусу боюнча? Чүй облусуна план эмес, аткарылган иштер кайсылар болду? Аткарылган иштер боюнча биз эми ушул жыл системалуу өнүктүрүү болуп 9 жыл эсептелгенден кийин биз жана Жашыл Мурас улуттук компаниясы ишке ашты. Бул жерден белгилеп кетчү нерсе Чүй облусу боюнча 1.424.000 көчөт отургузулду. Бул жерде мамлекеттик ишканалар тарабынан да. Бишкек шаарды ошо эсептегендеби? Бул Чүй облусу боюнча. Жок, Бишкек шаары өзүнчө отургузулду. Облус боюнча да. Бул Бишкек шаары өзүнчө өздөрүнүн зеленхоз ишканасы бар, ошолор менен отургузулду. Бул именно Чүй облусунда эле. Бул жерде белгилей кетчү нерсе мунун көпчүлүгүн жеке жактары отургузулду. Бул жанагы тамчылатып суарма атайын бактардан алма бактарды жана башка ушул сыяктуу эмелердин баары ушунун ичине кирди да. Бул жерде биз жанагы республика боюнча улуттук компания Жашыл Мурастын аткарылышы боюнча 4 миллион бирдеме бак отургузган болсок, мунун ичинде ошо 1.424.000 Чүй облусуна таандык болду да. Муну азыр бүгүнкү күндө отургузулуп бүтүрүп, азыр Кудай буйрса ушунун өнүп өсүгүчү канча процентке болду, ошонусун бүгүн тактаганга аракет кылып жатабыз. Ошол негизгилерден болуп ушул Жашыл Мурас программасы өттү да. Жана ошондой эле ушул программанын алкагында менин билишимче Боом капчыгайы дагы тазаланды. Боом капчыгайы да ошол программанын негизинде ишке ашты да бүгүнкү күндө. Ал эми негизи эле ошол жапайы жаратылыш менен түздөн-түз иштөөдө кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат? Жапайы жаныбарларды менен иштөөдө, аларды коргоо, сактоо, жаратылыш. Эми бул эми Чүй облусунда аңчылык анча көп эмес. Бул Нарын ысык көлгө салыштырмалуу бизде азыраак, бирок
ошондой эле биз жанагы айтып кеткендей экономиканы өнүктүрүүдө кандайдыр бир организацияны же кандайдыр бир ишкананы ишке киргизерде же болбосо кандайдыр суунун ишке киргизип мини гэс кура турган болсок же ушул сыяктуу тоонун башына бир организация курсак биз биотехникалык иштерди жүргүзүп атабыз. Эми бул жапайы жаныбарларга эмне кылабыз? Суу туз чачабыз, жем чачылат, анан күзгү жазгы санак жүрөт канча болду. Анан ошондон эң негизгиси бул жерде жапайы жаныбарларга биз миграциялык жол, миграциялык коридор деп коет. Ошол жолду түзүп беришибиз керек. Потому что ала кетсек, ошол Москва районунун Ак суу өрөөнүндө ушул элесиндагы жаныбарлар аркы Жайыл, Панфилов районундагы жаныбарлар менен коридор болуп алмашып өтүш керек да. Бул если миграция жүрбөй калса, бул бир эле өрөөнүндө калып калса, бул 1-2 жылдын ичинде булар өздөрү жок болууга дуушар болот да. Бул ошон үчүн жанагындай бир токенди касып атканда же кандайдыр бир ишкана курулуп атканда биз ошо миграциялык коридорду, миграциялык жолду жаныбарлар үчүн калтырышыбыз керек. Муну сөзсүз эске алышыбыз керек да. Бул себеби эртең бүрсү күнү сиз айтып аткан жапайы жаныбарлардын жок болуп кетишине толук мүмкүн да. Бул ошол себептен основной негизги анткени булар бирине бири өтүп миграция учурунда жанагындай укум тукумду ошентип улашат да. Если бир өрөөнүндө калып калса, булардын укум тукуму уланбай калышы мүмкүн да. Миграция демекчи негизи эле Кыргызстанда ички миграция өтө өнүккөн, өзгөчө Чүй облусу боюнча. Азыркы кезде дал ошол жер маселеси бул дагы абдан көйгөйлүү болгондуктан чынында эле баягы тийиштүү эмес жерлерде дагы легалдуу эмес жолдор менен дагы тамсал уйгуруулар болуп жатпайбы? Анын кесепетинен канчалаган бак-дарактар кырылып атат, баягы кыйылып атат. Анын баары баягы эске алынып, сиздер тараптан кандайдыр бир көзөмөлдөө же болбосо кандайдыр бир кулактандыруу тапшырмалар жүрүп жатабы? Жүрөбү? Албетте, бул бир эле миграция экологияга залаласын тийгизбеш үчүн. Бир эле миграция бул экономикага эмес, экологияда түстөн зыян тиет да. Бул элементарный эле бир адам жашаган жер уже экологиясы бузулуп баштайт. Сиз айткандай Чүй областында абдан көп болуп кетти. Көбүнчө Сокулук Аламин райондорунда, Бишкекке жакынкы райондордо сиз айткан айдоо жерлери, биринчиден айдоо жерлери кыскарып кетти. Экинчиден ал жерге канча миңдеген үй, жеке турак үйлөр сарды. Анын баарынын чыккан таштандылар, алардан чыккан ар бирден чыккан саркынды суулар, ал жерде эме канализация жок болгондуктан булар өздөрү эле чуңкур казып эле ошол жака куюп баштады. Анын баары акырындап жерге өтүп, баягы жер астындагы суубузду дагы булгоого келип баштадык да. Ошол себептен миграциянын деги эле экономикага эмес, бул экологияга да зыяны тиет да. Мунун баары алдын алганга ошол азыркы күндөрдө жанагы атайын программа иштеп таап, ушул таштанды менен саркынды суулардын убагында чыгарылып кетишин пландап атабыз да. Программа дедиңиз, негизи эле ушул таштанды деги эле экологияга тийиштүү кандай проекттер иштелип чыкты, киргизилип, иш жүзүнө ашырылууда? Жашыл мурастан тышкары. Жашыл мурастан тышкары бүгүнкү күндө таштандылар боюнча проектлерди аракет кылып атабыз. Бүгүн ушу Бишкек полигону биздин Аламин районуна жакын жайгашкандыктан мунун зыяны бир эле Бишкек эмес, бул жалпы эле ушул Чүй областына тийип жатат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө ошол аткотторду таштандыларды кайра иштетүүчү буюрса проект ишке ашыруу максат турат. Ошол жерде кайра иштетүү заводу да курулуп атат. Если ал завод ишке кирип, таштандыны кайра иштетип баштасак, деги эле Бишкек шаар эмес, бул Сокулук Аламин районуна алып келип иштеткенге мүмкүнчүлүк бар да ал жердечи. Түшүнүктүү. Бул завод ким тараптан иштелип жатат? Жана балким бул четтен келген инвесторлордонбу же ата мекендик ишкерлер тарабынан ишке ашырылууда? Бүгүнкү күнү бул инвесторлор тарабынан сырттан келген жарымы гранттык акча бөлүнгөн, жарымы өзүбүздүн кредиттик негизинде алынган. Жана ошондой эле баягы тилекке каршы ушул акыркы коогалаң болуп кетпегендин алдында атайын республика боюнча чоң ишембилик жарыяланганы турду эле. Ал эми азыркы абалга жараша бул белгисиз убакытка жылдырылды да же убакыт такталдыбы? Жок, бул белгисиз убакытка жылдырылды, убакыты тактала элек. Бул абдан чоң ишембилик өтмөк. Жалпы республика боюнча, анан ал жанагындай чек ара чыгына байланыштуу убактылуу жылдырган, убакыты тактала элек бирок. Түшүнүктүү. Бирок ага карабастан азыркы учурда жерлерде мисалы үчүн ушул кыш келатат, жалбырактар түшүп жатат. Чүй облусу боюнча ушул таштандыларды жыйноо боюнча, таштандыларды өз убагында тийиштүү дарекке жеткирүү жаатында техника, адистер жетиштүү элеби? Эми
Бүгүнкү күндө Чүй областында жетиштүү эле ар бир айылдарда айрым айыл өкмөттөрү менен бекитилген иш планы негизинде контролго алып атабыз. Бул эми сиз айтып аткандай бул кандай гана таштандуу болбосун, жалбырак болобу же тиричилик таштандуу болобу, бунун баардык нерсесин баягы өрттөбөй, өрттөгөндө бул абдан чоң зыян келет экологияга. Ошол себептен биз ошонун алдын ала баарын алып азыр ар бир районго бекитилген райондун инспекторлорубуз менен өттөп, мындай баягы бизде адат болуп калган да, күз келгенде эле баягы полиясын өрттөйм, ушул сыяктуу чүйдү аябай көп кездешет да. Полиясын өрттөбөйт, себеп дегенде мал салды кой берсе ал тамырын касып жейт экен, ушул сыяктуу бир маселелер жаратып, булар ушундай кылышкан. Бирок биз азыр аларга жол бербестен таштанды болобу, кандай нерсе өрттөбөгөнгө өз жерине жеткизгенге аракет кылып жатабыз. Муну негизинде атайын жергиликтүү тургундар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Жергиликтүү иштер менен кандайдыр бир алдын ала түшүндүрүп, жекеме жеке сүйлөшүп, акыбалды түшүндүрсө, балким жарандар өздөрү кам көрүшсө, өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүшсө, балким экологияга дагы, жаратылышка дагы башкача көз карашты болмок. Ооба, биз аны ошо экологиялык маданияттуулук деп атпайбызбы? Ошону биз эми ар бир адам менен Чүй областынан жолугуп сүйлөшүү кыйын болгондуктан биз ошондой жанагындай социалдык тармак менен же болбосо ушундай эфирлерди айтып түшүндүрүп атабыз да. Бул таштандыны өрттөөдө бул бир эле экология эмес, ошол өрттөп аткан адамдын ден соолугуна, өзүнүн жашаган айлана чөйрөгө абдан чоң зыян экенин айтып атабыз да. Муну өрттөнгө мүмкүн эмес. Муну только свалкага таштанды таштагыч жерге жеткизиш керек. Анан тышкары ал жерден кайра иштете турган нерсесин иштетип, иштетпеген нерсесин ошол жерден утилизацияга кетет да. Түшүнүктүү. Негизи эле азыркы учурда Борбор калааны алсак, ошол Борбор калаадагы борбордук көчөлөрдө атайын таштандыларды таштай тургандагы урналар пайда болду. Пластиктерди өзүнчө, тиричиликти өзүнчө, анектерди өзүнчө чогултуу боюнча. Ал эми Чүй облусу боюнча дагы ошондой урналар барбы же азырынча жалпы Чүй облусу ал менен камсыз боло элекпи? Жалпы Чүй облусу камсыз боло элек. Бул основной негизги шаарларыбызды азыр гана камсыздадык. Бар бирок. Бул сиз айтып аткан областтын айылдарына азыр тургундар мисалы үчүн ошол урналарды туура өзүнүн баягы тийиштүү назначениясы менен колдонуп жатышабы же дагы деле экологиялык маданияттуулук өсө элекпи? Жок, эми коомчулукта бул баары бир болот экен. Ал жерде биз аны баарыбыздан ошол жерде мындай колдонуп атабыз деп айтуудан алыс болуп атабыз. Себеп дегенде анын бүгүнкү күндө ал абдан чоң көйгөй жаратат экен да, алып барыш. Түшүнүктүү. Негизи эле азыркы айтып жатканыңызда ушул ынтызар менен айтып жатканыңыз билинип жатат. Чынында эле өзүңүздүн жумушуңузду мыкты аткарып, экологиябыздагы айлана тегерегибизде таза жана өз убагында өз стандарттуу түрдө дәрежеси менен иштесе деген көмөк экен да. Айта кетсеңиз, негизи өзүңүз бул тармакта канча жылдан бери иштеп келе жатасыз жана деги эле ушул кызматта жеке өзүңүз үчүн, жакындарыңыз үчүн кандай тажрыйбага ээ боло алдыңыз? Өзүңүз жеке колдоносузбу ушул өзүңүз айтып жаткан эрежелерди? Албетте, мен эми баягы кыргызда бизде жакшы сөз бар, жаратылышыбызды коргогонубуз, бул мекенибизди коргогонубуз депчи. Бул нерсени мен көп маани берчү эмес элем, бул жумушка иштегенге чейин. Бул тармакта мен 14 жыл, 15-жылга иштеп аттырмын. Ушу жаратылышты коргогонубуз, чындап эле мекенди коргогонубуз экен да. Булчу ошол өзүмдүн иштеген тажрыйбамда ушуну эске алдым да. Биринчи эле бул эми жаратылышты коргоп коюш жөн эле жаратылышты коргогон эмес, бул ушу мекенди коргогонго барабар экен деген түшүнүк менен сиз айтып аткан талаптарды, конечно, биринчи очередте албетте мен өзүм биринчи колдонбосом, туура кылбасам, анда кантип башкадан талап кылам. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, өзүң билимдүү болуп туруп анан башка бирөөнө билим бере аласың деп айтат го, ошол сыяктуу болуп, өзүм биринчи ошону колдонбой туруп башка бирөөдөн талап кылган бул эми адамдык. Негизи эле эгерде дүйнөнү өзгөртөм десең, өзүң биринчи өзгөр дейт, өзүңөн биринчи башта дейт. Баардык нерсенин өзүнүн эрежеси менен, өзүнүн ыкмасы менен аткарылса, чынында эле каяктан согуш чыкмак, каяктан жек көрүнүштөр пайда болмок деген сөз эмеспи. Ал эми мынакей чынында эле жогоруда азыркы аткарылып жаткан жана аткарыла турган иштер жөнүндө айта кеттиңиз. Ал эми алдыда кыш келе жатат. Бул учурунда дагы ушул экологияга залалакасын тийгизбеш үчүн балким ушул тургундарга кандайдыр бир кайрылууңуз бар? Өздөрүнүн баягы үй тиричилигинде, жеке жашоосунда кандай өздөрүн алып жүрүш керек, кандай ыкмаларды колдонуш керек? Мисалы үчүн ушул от жагууда же болбосо ошол эле унайдоодо, Эми бул Чүй областы деги эле Кыргызстан өзү өзүбүздүн мекенибиз, өзүбүздүн жерибиз. Мен
кыргыз элине, кыргыз жериме кайрыла турганым ушул экологияны коргоонубуз, жаратылышты коргоонубуз, мекенибизди коргоонубуз деп айтып калганын негизги себептеринин бири ушул жаратылышка болгон мамилебизди өзгөртсөк. Жанагындай буга чейин айтып кеткен ар бир таштанды болобу же жана башка бир нерсени өрттөө, жан жаныбарларды негизсиз эле атып өлтүрүү же аны кармоо, ушул сыяктуу өсүмдүк бактарактарды негизсиз эле кыйып, анын зыян келтирүү бул башка элге кылган жокпуз, өзүбүз үчүн душмандык кылып атканыбыз деп эсептейм. Ошол себептен баарыңыздарды чакырам. Ушу экология болгон мамилени өзгөртүү, аяр кароо, деги эле Кыргызстанды сактоо ар бирибиздин милдетибиз деп эсептейм. Сөзсүз түрдө толугу менен эске кошулабыз. Анан акыркы суроо, негизи эле ар бир аткарылган ишке сөзсүз түрдө адам жоопкерчилик алыш керек эмеспи? Анан мисалы үчүн ошондой эле залака, жаратылышка, экологияга залака тийгизген жарандарга, айрым мекемелерге айталык, кандайдыр бир чара көрүлөбү? Ооба, азыр браконьерлерге айтсак. Албетте бул Кыргыз Республикасынын атайын административдик, то есть бузуулар жөнүндө кодекси бар. Ал кодексте атайын беренелер белгилеп каралган, юридикалык жактарга көбүрөөк, жана жеке жактарга азыраак болуп каралган. Ар бир бузууда, маселен, сиз айтып калгандай, жаныбарларды атууда же жаныбарлардын мыйзамын бузууда, ага өзүнчө аңчылык кылганда, атмосфераны булгаада өзүнчө каралган. Ошол себептен баардык жерде өзүнүн статьясы каралган. Бул бар да, беренеси бар. Аны ал беренени качан гана колдонобуз, биз кандайдыр жанагындай текшерүү жүргөндө же рейд кылганыбызда, же пландан тышкаркы иш-чара колдонулганда аныкталса, ошол учурда колдонобуз. Канчада бир ушундай рейдтер жүргүзүлүп, текшерүүлөр? Жок, рейд бул постоянно жүрөт. Рейд, план, биздики каждый квартал сайын иш планыбыз бар. Анан пландан тышкаркы иш деп коебуз, пландан тышкаркы текшерүү деп коебуз. Бул жанагындай мындай арыз түшүп калса же экстренный случай болуп калса, ошол учурда колдонулат. Ошол себептен бизде азыр атайын телефонубуз бекиген. Бул 24 саат бою иштейт күнү-түнү. Ушул себептен кандайдыр бир жаратылышты, жан жаныбарды бузууда же бир кандайдыр бир бузуулар болуп жатса, ушул телефон күнү чалса, ар бир райондо бекитилген инспектор, дежурный инспектор алат дагы, ошону тез арада ошол эмеге реакция кылганга атайын бекитилген. Бул телефонубуздун номери 0707 46 62 25. Эгерде кимдир бирөө байкап калса, ушул жаратылышка залакасын тийгизе жаткан же пландап жаткан кандайдыр бир көрүнүштөр болот экендиги жөнүндө маалыматы болсо, анда дагы бир ирет кайталай кетели, 0707 46 62 25 номерине чалып, атайын адистерди кулактандырып маалымдап койсоңуздар болот экен. Өз учурунда биз СТВ телеканалынын атынан дагы бир ирет сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалап кетели. Жакшы талкуу болду. Биздин бүгүнкү маегибиз ар бир кыргызстандыкка, биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы таасир этти деген ишеничтебиз. Биз жаратылышыбызды коргойлу, жаратылышыбызды сыйлайлы, себеби дал ушул биздин жаратылышыбыз биздин келечегибиздин, биздин келечек муунга ыңгайлуу жана керектүү шарт түзүп берет экендигин эч качан унутпайлы демекчимин. Ал эми эскерте кетсек, бүгүнкү биздин маекке жана толук кандуу маалымат берген адисибиз Кыргыз Республикасынын жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин Чүй облусундагы аймактык башкармалыгынын башчысынын орун басары Эдилбек Дүйшенбиев болду. Ошону менен бүгүнкү биздин Маанилүү маек программасы соңуна келди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.